Assalamu alaikum, урматтуу Карай KG каналынын подписчиктери, урматтуу достор. Мен сиздерге азыр 2019 жылкы 2019 2020 жылкы BMW семерканы тартып көргөзөйүн. Бунун сатуу максатында эмес, жөн эле силерге реклама кылып көргөзөйүн, обзор кылып көргөзөйүн. Кеңири мындай бир түшүндүрүп обзор кылайын. Андыктан биздин каналдан алыстабасам, биз менен бул видеону акырына чейин көрүңүздөр. Бул кандай машина экенин азыр көрө жатабыз. Муну алдынан эле байкаганда алдында решеткалары дагы өзгөчө, парктрониктери да бар экен, фаралары дагы өзүнчө бир башкача экен. Алдында дагы камера. Бунун решеткасы мурунку BMW-ларды көрсөңүздөр, мурунку BMW-лардыкы кичинерээк болсо, бул аябай чоң экен. Көрүп атасыздар. BMW семерка 730 автоунаасы. Бунун дискасы эле өзү бир R20 дейт. 245-ке 40 R20 экен. Дөңгөлөктүн размери. Мунун повторительдери жана камерасы да бар экен. Мунун ичине башпагайлы. Мына караңыздар, бул мындай сары түстөгү кожа экен. Полный опция. Бул жактарын караңыздар. Кнопкалары аябай көп экен. Мен жакшы деле түшүнбөй кеткем бул кнопкаларына. Мунун жылын да көргөзүп коеюн. 2019 2020 полный электропакет, сиденьялары дагы көрүп атасыздар. Мен сиздерге бул салонунда отуруп көргөзүп коеюн. Ой, самолет өзүнчө эле. Багаж ачылып турганын, кайсыл эшик ачылып турганын дагы бул жакта экрандан көргөзүп турат экен. Бул жерлери бүт кнопка. Өзүңүздөр жакшы түшүнөт болушуңуздар керек. Булардын баары сенсор. Кайсыл немени эмне кылышты бул жактан көргөзүп коет экен. Бакы сиденьяны, подогрев сиденьянда бул сенсор экен бардыгы. Бул жагында монитор. Көрүп атасыздар, аябай чоң. Бир эмес 2 авторегистратор турат бул жагында. Бул панорамный крыша. Бул жагын карасаңыздар. Бүт кнопкалары бар экен, мондай болгон. Бул автомат коробка. Бул 8 ступенечный автомат коробка болуш керек. 8-8 ступенечный коробка автомат. Бул жагында USB. Мындай өзүнүн нелери бар экен, опциялары. Бул бесключевой доступ, старт кнопка бул жагында. Дагы биз билбеген өтө көп подогрев рулю бул жагында экен. Көп машиналардын кнопкалары бул жагында болчу эле. Муну бул жактарында көрөсүздөр. Аябай машина, кооз машина экен. Аркасында бул ээлери. Мен булардын машиналарды обзор кылып коеюн деп сурандым. Караңыздар, арканкы сиденьялардын дагы бүт электропакет экен. 4 айнекти да көтөргөнгө болот. Бул шторкасы да бар экен. Бул жагында шторкасы бар. Бул айнекти да көтөрөт, шторканы да көтөргөн кнопкалары бар экен. Бул жагында пепенциялары окшойт. Ушундай пепенциялары бар экен. Мына караңыздар, ар бир сиденьянын аркасында өзүнүн монитору да бар экен. Бул жагында DVD чыгып турган, диск чыгып турган дагы өзүнүн жайлары бар. Бул арка жагында дагы ушундай. Бул эки эле киши отурса болчу да экен. Негизи мунун бул жагында дагы караңыздар, бул дагы электрический экен. Задний арканкы сиденьянда электрический экен. Булардын бардыгы мына. Көрүп атасыздар, ушул жерден управление болот экен. Алдыга, аркага сиденьяны, арканкы сиденьянда бул жактан управление, подстаканниктери. Бул жакта мунун бул жагында дагы экрандары бар экен. Мында бул iPhone телефон турбайбы, бул Samsung бул. Ушундай. Арканкы сиденьяларындагы памяттери бар экен бул жагында. Арканкы кожаларын караңыздар, аябай кооз. Кожасы дагы бир жакшы экен. Бул игрушка автоматын салып алыштыр. Эң сиздерге муну арка жагынан көргөзөйүн. Арка жагынан 730 LD. Аркасында дагы камерасы бар экен. Көрүп атасыздар. Караңыздар. Бул боковойлорунда дагы мындай камералары бар экен. Боковойунда да камера, заднийлеринде дагы мындай камералар бар экен. Машинанын бул жактарында да парктрониктери, алды жактарында BMW. Машинанын самолет эле кылып чыгарыштырды. Мындайча айтканда M5 Олорындагы салондорындагы бул жагындагы бир сыйра ачып силерге көргөзө кетейин.
Бул жагында дагы память сиденья кнопкалары бар экен, баардыгы электрический. Караңыздар, даже бунун клеенкасы дагы сыйырлай эле экен. Буларын по дерево. Очкинин кылы бар экен, кайсыл очкини кааласа, ошол очкини тага турганда кылып коюштур. Иштерин караңыздар. Аябай. Сон стерге дагы бир арка жагын. Подлокотниктери дагы өзүнчө ачылат экен, бул жака дагы, бул жака. Ана эки жака ачылат экен. Мындай кылып жабылып. Мен стерге азыр мунун арка жагынан, бул жагында да BMW деген жазуулар бар экен. Мен стерге азыр мунун арка жагынан, бул жагындагы память сиденья, көрөтасыздар, подогрев сиденья, электрический шторка, бул жактары шторкалар өзү көтөрүлөт. Бул жагында подсветниктери бар экен, мындай свет жагып. Аркалары дагы мындай по дерево. Караңыз. Аябай кооз экен. Мен стерге мол жагында көргөзүп коюн, мол жагында да мындай өзүнүн ар биринин алдында плафондору, күзгүлөрү бар экен, вешилкалары менен. Аркасында дагы камера, панорамный крыша. Бул жагында да память сиденья, управление сиденья экен. USB-ге выход арка жагында. Бул жагында дагы монитор. Машина аябай кооз, аябай сонун. Свети дагы кара, черный бриллиант цветте. Аркасында дагы парктрониктери бар экен. Караңыздар, аркасында дагы парктрониктери. Гүлүштүдүн чоңдугун карагыла. Аябай кооз, аябай чоң машина экен. Бул 2019-га 2020-жылкы автоунаа. Билбейм, мен Кыргызстанга бара элегиме канча болду. Мындай машиналар Кыргызстанга барып калдыбы жокпу? Бул жагында дагы стрелкасы көрүнүп атат, сиздерге көрүнүп атабы жокпу? Машина жакындап калганда ушул стрелка жанып калат. Бул помех бар, оң жагынан помех же сол жагынан помех деп чыгып калат. Ушундай достор, мен сиздерге бул машинаны мындай сырты келбетин жана ичин эле тааныштырдык. Бул 3-4 объемдогу дизель 730 семерка BMW автоунаасы экен. Мунун мен азыр сурадым, мунун корейстерди канчага алдыңар деп мен да интерес катары эле сурасам, Кореянын пулуна 110 миллион калыпты. 110 миллиону где-то бир $98,000 болуп калат. Өзү негизи Кореяда мындай чет мамлекеттин машиналары, мына японский, германский жана башка машиналар аябай кымбат. Например, Россияда деле өзүнөн машина чыккан үчүн башка машиналар кымбат болгондой эле бул жерде дагы жаңы машиналардан кымбат сентетилет. Азыр сурасам ушундай дейт, бир Кореянын пулуна 110 миллион деди, где-то бир $98,000 болуш керек. Эми может Кыргызстанда, Россияда бизде мындан да арзаныраак болушу мүмкүн. Себебинде бул жерде эми өтө кымбат, жаңы. Канча километр жүргөнүн деле билбейм, азыр бир экраны жанып турат, карап койсо. Азыр мен сиздерге көргөзөйүн. Канча мен 21:05 градус ысык болуп атат азыр эшикте. Бензини болсо 479 километрге жетет экен. Дагы канча километр жүргөнүн мен байкай албадым. Андыктан жаңы эле пакеттер да сыйырлы эле экен. Аябай сонун экен. Ушундай достор. Ушундай BMW автоунаасы менен сиздерди тааныштырдым. Дагы буйруса мындан кийин дагы ушундай жаңы машиналарды же башка сиздерди кызыктырган машиналарды дагы тартып көргөзүшкө аракет кылабыз. Андыктан достор, биздин каналдан алыстабастан биз менен бирге болуңуздар. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Биздин каналга кошула элек болсоңуздар, биздин каналга кошулуңуздар. Баарыңыздарга Кореядан чоң ысык салам. Ассаламу алейкум.